Жаңы көз жарган энелерге жана ымыркайларга Ак Суу аймактык ооруканасындагы төрөт бөлүмүндө карантин учурунда өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Негизги максат учурдагы коркунучтуу жугуштуу оорудан оолак болуу. Себеби коронавирус жаңы төрөп организми алсыз болгон энелерге жана наристелерге дагы өтө коркунучтуу. Андыктан оорунун алдын алыш үчүн аталган төрөт бөлүмүндө болгон баардык санитардык талаптар сакталууда. Бизде бүгүнкү күндө 15 төрөгөн аял бар. Бар тең эми аман-эсен жакшы көз жарып алды. Азыр болсо аялдардын көбү эле как-то осложнениясы көп. Анан өздөрү да төрөгөндөр бар, операция жолу менен төрөгөндөр да бар. Мына мисал үчүн түндө эле дагы бир операция болду, кесарево сечение, Кудай буйрса аман-эсен. Вовремя успела кровотечение болуп келип, операция түрүндө. Операция жолу менен жасалып жакшы аман-эсен. Карантин боюнча эрежелер баягы бүт дүйнө жүзүндө требовать этилген требованиянын баары эле сакталып атат. Масочный режим, жанына киргенге болбойт. Тиги доступный, в основном желательно видеозвоноктор менен общаться эткиле деп элди баарын агитация кылып атабыз. Ак Суу аймактык ооруканасы төрөгөн энелерди кабыл алуу үчүн кадимки эле режимде иштеп жатат. Өзгөчө кырдаал киргизилгенден тартып төрөт бөлүмү 200гө жакын кош бойлуу энелерди аман-эсен төрөтүп алышты. Ал эми учурда көз жарган 15 эне бар. Алардын акыбалдары жакшы. Ушул төрөткана мен үчүн ыйык жер, мен үчүн кымбат жер. Анткени ушул жерде мен 5 балам тең аман-эсен төрөлүп, бүгүнкү күндө аман-эсен чоңоюп, Кыргыз Республикасына өз салымдарын кошуп жатат. Эми убакыт учкан куш сымал ушул роддомго кайра эле менин кыздарым келип төрөп жатат. Ушул төрөтканага дагы бир жолу рахмат айткым келип турат. Эми ата Аскар Зоо деп коет, эне Мөлтүр булак деп коет. Ал эми бала болсо ортосунда күйүп турган шам чырак деп коет. Балдарыбыз аман болсун, балдарыбыз көбөйө берсин. Эне жөнүндө уруксат этсеңиздер, бир Алы Токонбаевдин 2 куплеттерине айтып кое уруксат этсеңиздер. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден кийим сыймыкты талашат, теңдеш албайт эч бир жан, бүткүл мактоо бир өзүңө жарашат. Бөлүм 23 койкага ылайыкташтырылган. 3 бөлмө операциядан кийинки энелерге даярдалган. Шарттары болсо талаптагыдай. Белгилей кетсек, өлкөдө коронавирус илдети 15 кош бойлуу энеге жуккан. Салтанат Сарыкеева, Нурден Нурманбетов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан.